Аталған мыйзам долбоору biraz тура эмес келип калды. Мен бул маселе боюнча биринчи, экинчи окууда бул жерде пленардык сессияда катыша албай калдым. Ошондуктан азыр мен biraz негиздеп берем мунучу. Бул токтогул суу сактагычын мамлекеттик дегенден алып, анын үстүнө өндүрүүгө дегенде тыюу салабыз деп атат. Бул жерде урматтуу депутаттар, көңүл буруп койсоңуздар, өндүрүүгө ал жерде азыр деген канча деген адамдар ишкерлик кылып атат, ошол ишкерликтердин баардыгын тыюу салуу болуп атат бул жердечи. Себеби биринчи мына азыр иштеп аткандарга закон обратной силы не имеет дегенди күн тартибинен алып салай дейт. иштетип атышат. Ошол ал дальше иштей берет деп. Кийинкилер киргендерге уже запрет коюп атышат. Бул деген мына 41-чи беренеге, Конституциянын 41-чи беренесине адам укугун, ар бир адамдын укугун тебелегендик. Экинчи 56-чы беренеде жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин Конституцияда жана мыйзамдарда бекитилген тартипти камсыз кылат. Кыргыз Республикасынын адамдык укуктарын жана эркиндиктерин жокко чыгаруу деген кемсинтүү мыйзамдар кабыл алынбайт дегенди каршы келип адам укугун тебелечек. Буларды азыр эгерде түшүндүрүү иштерин мага түшүндүрүп берсин, мен азыр буларга соответствующий жоопторду айтканга даярмын. Мына могул жерде Нарын дарыясынын боюнда Ташкөмүр, Каракөл, Токтогул шаарындагы Үч Коргон, Достук айыл өкмөттөрүнүн башка айыл аймактары орун алган Нарын дарыясынын суусу көрсөтүлгөн аймактарда жалгыз ичүүчү суу болуп саналат деп атат. Андай эмес. Токтогул району бул суу сактагычтан суу ичпейт. Биринчиден. Экинчиден азыр мына ушул Ташкөмүрдө, Шамалсайда да ал жерде ошол суу сактагычтан алып сууну ичет дагы, бирок ал жерге азыр кредиттик багытта таза суу, ичүүчү таза сууну калктык конуштарга берүүгө уже программаны кабыл алынган, ал иштеп атат, быйыл ишке кирди. Мына азыр мага жеткен маалымат, так маалымат бул Ташкөмүрдө таза суу ичүү, таза сууну элге камсыз кылуу боюнча техникалар келип, азыр иштер башталат. Ошондуктан бул мыйзамды кайра иштеп чыгуу үчүн мен бул мыйзамга каршы беришиңизди сурайм. Себеби дегенде Токтогул районунда 33 000 гектар сугат жерибизди элге, мамлекетке берип көчүп кеткен элге эми ал жерге балык өндүрүүгө дагы тыюу салып атышат. Бул жерде чистый монополия болуп атат. Таза монополия кылганга. Бул жерде азыр андай болбойт, мындай болбойт деген актанышы мүмкүн. Бул бирок мыйзамдардын кийинки действующий мыйзамдарына каршы келген пункттар көп. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, бул мыйзамды жокко чыгарууну суранат элем. Жооп бересизби? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин биринчи орун басары Керималиев Жаныбек Калканович. Кундуз Кошалиев, сиздин айтып аткан сунуштарыңыз боюнча бул жерде Токтогул суу сактагычында өндүрүш токтотулбайт, өндүрүш боло берет. Бул жерден сиз менен буга чейин дагы 3-4 жолу жолугуштук. Сизге түшүндүрүп айтып бердик. Ошондуктан бул макам кете берсе жакшы эле болот. Анткени себеби бул жерде өндүрүш токтотулбайт. Урматтуу кесиптештер, мына токтотулбайт деп атат, бирок өндүрүүгө деген сөздү кошуп алып булар аквакультурада мына Токтогул имени Токтогул суу сактагычын алып атат.